Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы абал боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Анда онлайн байланыш аркылуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы кырдаал жана тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында учурда Баткен облусунун чек ара аймагында абал туруктуу. Тараптар окуянын себептерин иликтөө боюнча биргелешкен комиссия түзүүнү макулдашты. Келіп шығу себептерін сол комиссиядағы изилдеп шығат. Үшіншіден МЧС тапсырма берилди. Ошол жер-жерлердеги кече көчүп чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Бубек Ажикеев учурда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Ыкчам кеңешменин жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров тийиштүү коомдук коопсуздукту, эвакуацияланган жарандардын үйлөрүнө аман-эсен кайтып келүүсүн, инфраструктураны калыбына келтирүү жана облустун башка муктаждыктарына зарыл финансылык каражаттарын бөлүнүшүн камсыз кылуу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле Баткен облусунун чек арага жакын аймагындагы бардык турак жайларды мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу боюнча тапшырмалар берилди. Кечээки болуп өткөн конфликттен кийин булар ошол бүгүнкү айткан жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз жана кечээки болгон конфликттен кийин булар көп эле өздөрү сабак алып калыштыга, демек буларга аткарууга мажбур болушат деген ойдомун. Кыргызстандын ички иштер министри Көкташтагы окуядан улам кылмыш ишин козгоду. Тергөө башталып, жаратылган жарандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Көкташ айылындагы ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77 аскер бөлүгүнүн имаратына Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралды колдонуу менен кол салышкан. Натыйжада жергиликтүү тургундардын турак жайлары 707 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркап, аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, денелеринен алган жаракатынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Аталган факт боюнча Баткен РИИПтин кылмыштардын биргиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен катталып, тергөө иштери башталды. Ал арада Баткенде бардык электр чуалгылар калыбына келтирилди жана айыл тургундарынын үйлөрүнө свет кошулду. Орто Оз көмөк чордону ишке берилип, Ош электронун кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы так аткарды деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги кабарлайт, Баткенде бардык электр чуалгылар калыбына келтирилди жана айыл тургундардын үйлөрүнө свет кошулду. Орто Оз көмөк чордону ишке киргенин кабарлайбыз. Ош электронун кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы так ыкчам аткарышты. Учурда Баткен облусунун аймагында коомдук кырдаал туруктуу. Кыргыз Республикасынын ÖKM'нин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Эске салсак, мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кече-кечинде кырдаал курчуп, тажик тарап ушуну менен экинчи ирет чагымчылдык кылып, куралдуу кол салууну уюштурду. Тажикстан бул мамлекет өсү туруктуу эмес мамлекет. Эмне үчүн? Аябай көп көйгөй маселеси бар. Экономика жагынан, саясат жагынан ичиндечи. Анан алар мындай өсүнчө непотизм деп коет да, үй бүлөлүк кландык башкаруу. Анан президент, Тажикстандын президенти өзүнүн балдарына же өзүнүн жакындарына бийлик берем деп, саясий транжир сайын деп максат коюп атат да. Анан биз сөзсүз көрүп атпайбыз, көйгөй маселе бул пандемия бүтө элек. Экинчиден экономика жагынан аябай көп кыйынчылык болуп атат Тажикстанда. Экинчиден бул Афганистанда аябай туруктуу кырдаал болуп атат да. Ошон үчүн Тажикстандын өкмөтү, Тажикстандын бийлиги сөзсүз тышкы душманды, тышкы бир күчтөрдү издеп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул алар даярданган, бул сөзсүз. Алар даже мындай өсүп каратпайбыз, миномет менен, гранатометтер менен атып атат бизди, чек ара кызматы. Мындай болуш керек, эмне үчүн? Коңшу мамлекеттер, ОДКБнын мүчөсү. Анан келечекте карапсыз, бул сөзсүз эки тарап менен сүйлөшүү менен чечилиш керек. Мына үйдүн асты тажик. Ушул лоток эле тосуп турат да, биз жактычы. Лотоктун асты Тажикстан. Анан булар где-то кече обедтен кийин саат 5-тен өтүп жолду жапкан, 4 көчөнү, чек көрүктү. Анан биз бардык, анан элдер чогулуп, жол ачылды деди. Где-то дагы бир 10 машина өткөндөн кийин кайра обратно дагы жаап койдулар жолдучу. Ошондон кийин анан бир 5 мүнөт өтпөй турсак, светофор, светтер өчтү полный Тажикстан жактан. Өчкөндөн кийин эле сразу эле
автоматический ок чыгып баштады Тажикстан тараптан. Биринчи ошол жактан чыкты. Натыйжада облус боюнча кооптуу аймактагы жарандар убактылуу жайларга жана туугандарына жайгаштырылып, облус боюнча жалпы 24237 жаран эвакуацияланды. Эске салсак, былтыр апрель айында болгон кошуналардын куралдуу кол салуусунан кыргыз тараптан 200дөй адам жарадар болуп, 36сы каза болгон. Анын ичинде 2 жаш балдар эле. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.